Барылашу ишеним укук коомдук бирикмеси ар бир балага сүйүү жана камкордук аталышындагы долбоорун ишке ашырып баштады. Анын алкагында Баткен районунун аймагындагы 8 мектепте иш алып барат. Долбоордун максаты ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын укуктарын коргоо, аларга жакындан колдоо көрсөтүү болуп саналат. Бүгүн атайын иш чара өтүп, ага соцпедагогдор жана мугалимдер чакырылып, атайын психолог, юристтер мигрант балдар менен иштөө үчүн маалыматтарды жана тажрыйбаларды беришти. Долбоор британиялык The Bear Trust уюму тарабынан каржыланып жатат. Соцпедагогдор, тарбиялык завучтар ошол өздөрүнүн алардын күнүмдүк эле бул аткарып келген жумуштары болуп эстелинет, бирок ошого биз дагы кошумча маалымат, билим берүү максатында ушул иш-чараны өткөрүп атабыз. Мындан ары алар ошол өздөрүнүн мектептеринде барып, ата-энелердин катышуусунда, ошол мигрант балдардын ошол кимдин карамагында калган болсо, мисалы чоң энеси чоң атасы болобу, тай энеси тай атасы же туугандары болобу, ошол үй бүлө мүчөлөрүнүн катышуусунда, ИДНдердин катышуусунда, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн, депутаттардан, соц кызматкерлерден атайын ошол катыштырып, алар мындан ары ошо өздөрүнүн алган маалыматтарын менен бөлүшүшөт. Негизинен бул мигрантта жашаган балдардын жашоосунан суицидке барууларынын негизги шарттары боюнча да. Буларды биз ушул кечэтен бери окуп атканда психологиялык жактан кандай тарбия алып атышат же болбосо кандай запкы жеп атат.